Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін мен сіздерге 5 соток сатылуучу пустой жер жөнүндө информация бермекчимин. Видеоны аяғына чейин көрүңүздөр. Жер барыңыздарға жагат. Кызыл китеби бар, тегиз пустой сонун. Үйлөр мындай толтура. Басы анан эсин номери экранда жазылып турат. Сиздерге ыңгайлуу болсун деп сразу басын анан эсин номерин экранга жазып коюп атам тугандар. Сиздер дагы туура түшүнөм. Убактыңыздар кетпеш керек. Басын барыңыздар эле билгиңиздер келет. Демек, сиздер дагы мени түшүнүп, лайктан басып коюңуздар. Лайк канчалык көп болсо, ошончолук көп адам көрөт. Башка бирөөнүн жер алышына себепчи дагы болуп каласыз деген ойду айтып атам. Лайктан басыңыздар. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун сиздерге жакшылап түшүндүрүп берейин. Анан келип пустой тегиз жерди көргөзүп берейин, Жакшы жер экен, Мен турган жер бул Мады тарапта жайгашкан Баш Булак айылында турам. Шаар жактан келген болсоңуздар, Мады тараптагы Баш Булак айылына киресиздер. Баш Булактын заправкасы, айыл өкмөтү, мектептери бар. Андан өтсөңүздөр, бул жак Ошалай трассасы. Дальше кетсеңиздер Каратай, Күлчө. Ал жака кетпейсиздер. Мына жерде, фуранын нар жагында Баш Булактын самомойкасы бар. Мойкага жетпей эле солго буруласыздар дагы. Ичкериге 500 метрдей кирип барсаңыздар, сатылуучу жерибиз турат. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө, мощный жер участоктун алдына дагы келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Жанагы мектептин местасы бар го, чоң. Ошодон өтүп эле сиздер оңго буруласыздар дагы. Мен айткан, мен турган көчөгөчө. Ушул көчө менен эле түз мынакка жүрүп келе бересиздер. Бул жер көчө. Машта турат го, бул жак до конца кеткен көчө. Сатылуучу жерибиз үйдүн могул тарабында болуп калат. Лайктан басыңыздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так. Караңыздар тугандар. Охо, сонун экен, Караңыздарчы. Сонун жерде эми. Үйдүн эле нол жаны болуп калат. Көчө тарабы 20 метр тугандар, билесиздер. Ичкериге 25 метр болот. 5 соток, 4 бурчтук квадратный жер. Нар жагында дагы бир участок бар. Анан нар жагы дагы бир көчө тугандар. 5 кошкон эл, мындай мощный үйлөр уже түшүп атат экен, өнүгүп атат экен заман. Караңыздар. Суу свет бар. Баш Булак деп бекерден айтылбайт. Булактын башталышы деп атпайбы? Суу боюнча маселе жаралбайт, сууну чыгара аласыздар. Свет бар, эми свет бардык жерде бар. 5 кошкон эл, Алай, Чоң Алай, Күлчө, Мады, Баш Булак аралаш тугандар бул жерчи. Эч кам санабай келип ала бересиздер. Бөлүп жармай деген тема жок бул жерде. Заман өнүгүп атат. Мурункудай заман эмес дегендейчи. Заман өнүгүп атат, адамдар адекватный болуп уже, кыскасы баары жакшы болуп атат Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Негизинен мынау үй кошунаңыздар болот. Ошонун эле жанында, ошол жер 20га 25. Каалагандай фундаментти куюп, үйдү салып, ишти кылып өнүгө бересиздер, Кудай буйруса. Анан жана мектеп бар го, соцобъект. Ошого дагы жакын. Балдарыңыздар кийин ошол жерге мектеп түшүп калса, пешком эле барып келе берет. Садиктергечи. Бирок азырынча эми Баш Булактын центриндеги мектепке барат. Магазин, самомойка, заправка, маршруттук каттамдар бардыгы бул айылдын өзүндө эле бар. Барып бул жерде эле центр болуп калат. Себеп дегенде эл көбөйгөн жер уже центр болуп эсептелинет тугандар. Жердин баасы 1.750.000 сом кеми бар. Айткан басында эч ким сатпайт. Балким 50.000 чүрүп берет, балким 100.000 чүрүп берет. Ал жагын өзү менен содулашып ишти кыласыздар. Машинаңыздар болсо чалып айтып көрүңүздөр. Балким машинага дагы алмашууга ынап калаттыр.